Ассаламу алейкум. Мұсылман, момын, виртуалдар. Жалпы эле Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, кимдер кайсыл мамлекеттен бизди көрүп жаткандар болсо, кирип келген ороз айыбыз маарек болсун. Бардык мусулман момундардын туткан орозолорун жараткан Алла Таала кабыл кылган болсун. Биз бүгүн нөлдөн кантип биогумус сөлжан багууну кантип баштайт, ошол жөнүндө видео кылмакчыбыз. Сиз үйдөн чыктыңыз, бүгүн дем алыш, эшикке чыгып эмне кылышты билбей турасыз. Мынтип таңгөр сөлжалан багыш керек эле, кантип баштасам экен, эмнеден баштасам экен деп турасызбы? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Ушул видеодо толук көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Ушинтип кырктын жанына келип ойлонуп туруп, эмне кылышты билбей турсаңыз, биринчи мына кырктын бетиндеги эскиргендерин тарап тартып алабыз. Мына бул кырк ошол жылдын башында ноябрларда төгүлгөн кырк, өткөнкү видеодо көрсөткөм. Ушунун бетин жаңысын дагы эскисин дагы тарай бересиз. Анан моундай анча-мынча чала була свежий кыркчыкка чейин кырып тарай бересиз, бетин гана. Мынакей туугандар, мен тарадым азыр. Тарап алдым. Азыр наркы бетин дагы нары каратып тарайбыз. Мына ушундай кылып тарап кырып аласыздар. Көрдүңүздөрбү? Моундай свежий чыгпак чейин тарайсыз. Анча-мынча мынандай аралашып кете берет, алар эч нерсе болбойт. Алар ошол жерде 1-2 күндө дагы кургап чирийт. Себеби мына бул жанында чирип баштаган кырктар бар, ошолор буга кошулуп чиритет. Ушинтип тарап алгандан кийин муну арабага салдык, тачкага. Эми сиз кайсыл жерге багасыз, ошол местаны аныктап алышыңыз керек. Азыр ошол местага алып барып төгөбүз. Местаны аныктап алып, арабадагы кырктап келип төгөбүз. Мынакей. Төккөндөн кийин мынакей. Эми буну кичине жаябыз тегиздеп. 30 сантиметр калыңдыкта. Жерден бийиктиги 30 сантиметр болуш керек. Анан мен сиздерге мисал кылып эле көрсөтүп атам. Ким канча килограмм алат, ошого карап көңдүн немесин саласыздар. Көптүгү, аздыгы ошол сиздердин сөлжалан алууңуздарга байланыштуу. Мындай тегиздеп алгандан кийин 30 сантиметр калыңдыкта кылып тегиздеп алгандан кийин мына мен сиздерге мисал кылып эле көрсөтүп коем. Биз буга али бери эме кылбайбыз, мына борт кылбайбыз. Себеби дагы төгүлөт бул жерге. Сиздер ушундай борт кыласыздар, мисалы 20 килограмм, 30 килограмм алсаңыздар, белгилүү бир өлчөмдө кыркты төгүп, мындай кылып борт кылып тосуп, тоспой койсоңуздар дагы болот. Бирок тосуп алган жакшы, тоок, жана башка немелер чачпайт. Ушундай кылып тоскондон кийин кичине нымдайбыз буну. Азыр бунун нымдуулугу бир аз болот экен, бирок мына деле болот экен, ушуга деле кирет сөлжан. Бирок кичине дагы нымдап коебуз. Мынакей суу менен суулайбыз мындай кылып. Бир сыйра суулап,
Мындай кылып тегиз кылып сулайбыз. Сулап алып, мына биз сулап бүттүк. Бир сыйра жанагы бешилик деп коет бизде. Силерде ар жерде ар кыл айтылышы мүмкүн. Мисалы, айры дешет кээ бири. Бешилик менен оодарып, аралаштырып койсоңор болду. Эми сөл жыланды салсак боло берет. Сөл жыланды кандай кылып салабыз? Сулагандан кийин мына сөл жылан мына бир мешокпу же бир яшыкпы? Кыскасы шуну элестете бергиле, бир мешок сөл жылан деп. Мынакей. Сөл жыланды саласыңар. Мындай тегиздеп койсоңор болду. Мына сөл жыландар азыр кирип кетишет. Мына баштады кирип кетип атышат. Өздөрү эле кирип кетет. Буларды үстүнөн кык таштап, кандай мындай кылып кык ташташтын кереги жок. Булар өздөрү эле кирип кетет. Мындай ачык эле коюп койсоңор, өздөрү эле кирип кетет. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына биз бул кыкты жууган жокпуз. 3-4 айлык эле кыкты алып келип, кичине нымдап, суулап, сөл жыланды салып коебуз. Болду. Аны жууп, суу кетирип, расход кылып кереги жок. Кандай болгондо жууш керек? Эгерде сизде мындай объем көп болуп, срочно сөл жыландар салыш керек болгондор гана жуйт да буну. Анан кыкты алып келип алып, жууп, антип расход кылыштын кереги жок. Кээ бир адамдар бар, көп объемдо, мисалы 500 килограмм сөл жылан алып анан алып келсе, кыгы свежий болуп калып, ошолор срочно жууп кыкты немени сөл жыланды салыш керек дегенде гана жуйт. А так сизде кык барбы? Бетинен кырып алып, азыр мен сиздерге көрсөттүм жогоруда. Ошондой кылып эле мындай алып келип төгөсүздөр дагы кичине нымдап туруп салып коесуз. Болду. Мына сөл жыландар 3-4 эле калыптыр, калганы бардыгы кирип кетти. Көрдүңүздөрбү? 3-4 айлык кык бул сөл жыландарга идеальный кык болот. Эгерде 1 жылдык кык болсо деле боло берет. 1 жылдык кык дагы чала чириген болот. Булар ошо эми чирий баштайын деп, эми чирүү процессине өтүп аткан кыктарды жакшы жешет. Чириген кыкты дагы жакшы жейт. Анан бизде 3-4 жылдык кык бар эле, ал болбойбу дегендер бар экен. Эми 3-4 жылдык кыкты ыргытып үрмөк билеңиз. Ушундай кылып эле мына ал 3-4 айлык кыкка аралаштырып салыңыз дагы, кошуп салып кое бериңиз. Ал деле керек. Ошондой туугандар. Кийинки видеодо биз биогумусту, биринчи биогумусту кантип ажыратып алат, сөл жыланды, биогумусту канча сактайт, ошол жөнүндө кыскача ушундай азыркындай кылып эле видео ролик кылып чыгарабыз. Биздин каналга катталып, кызыктуу билбеген маалыматтарды алып тургула. Жана досторго, туугандарга сунуштап ушул каналга катталуусун. Бул каналда дагы кызыктуу видеолор чыгарып турабыз биз. Мынакей сөл жыландар кирип кетти. Жок. Жерге көңдүн ичинде турат. Булар ачкан сайын кача берет. Ачкан сайын ичкериге качышат. Көрдүңүздөр туугандар? Мен ойлойм, сиздерге бул видео кичине болсо дагы маалымат берди. 3-4 айлык кыктан сырткары, мисалы 100 килограмм алып калган биздин ушул сөл жылан бакканга кызыккандар 100 килограмм алам деп калса, эгер кыгы аз болсо, мына свежий кыктын деле бетинен кырып алып,
bir 10 сантиметрге чейин. Кечеги жамгырлар буларды кыйла жууп койду, таяр сизге бул. Мына. Көрдүңүзбү? 3-4 10 сантиметрге чейин мына өңү карайган болсо эле болду. Бул уже чирүү процессине кетип аткан учуру да. Мына алсак боло берет. Мына жагы свежийраак кыктардын үстү мындай өңү карайып калган. Ушул кыкты жей берет сөл жыландар. Мына окшогонду мындай тарак менен тарап алып эле ылдыйга жанагы тачкага, арабага салып туруп, алып барып төгүп, ошол орундукка чөл жыланды салып кое бересиз. Бир КАМАЗ же бир портерге салганда деле ошондой болот. Коттум эле ушундай. Бир портерди алып келип төктүңүз, кыкты сууладыңыз, сөл жыланды саласыз, болду. Эң башкысы кык ушундай болсо болду. Кыктын эскилиги ушунчалык болсо болот. Анан кандай жерге кылабыз? Дарактын түгүнөбү дейт. Дагы ошондой суроолор болду эле. Мына биздики анау өрүк анан мына теректердин түгүндө турат. Бизде эми бош жер ушул жер болгон үчүн ушул жерге кылдык. Анан сиздерде кандай жер болсо дагы эң башкысы ушул тоок тытпай турган мындай кылып место кылсаңыздар, орундук кылсаңыздар жакшы болот. Кандай жер болбосун боло берет. Суу менен эле камсыздап турсаңыздар болду. Анан дагы айта кетчү нерсем, мындай борт кылгандын себеби эмне? Кылбай койсом эмне болот деген дагы суроо болду да. Ушул борту жок болсо, мына көң, кык ушинтип жата берет. Сөл жыландар эмне жерге чейин келип жебейт. Эгерде борт болсо, борту мындай сиз толтурасыз могул жерге чейин. Сөл жыландар могул жерлерге чейин келип жешет. Таза жээлет бир чети. Биринчи баштагандарга ушунусу маанилүү өтөч. Таза жедирип көбөйтүш керек. Эгер мындай кылып таштап койсоңуз, алар өдөгө чыкпайт. Ылдыйда жүрө берет, ылдыйды жепчи. Мындай кылып толтуруп койсоңуз, кык мына ушул жерден кылып толтуруп тегиздеп койсоңуз, мына үстү гана жээлбей калышы мүмкүн, үстүнө себеби чыкпайт да. Үстүнө дагы эгер саман төшөп койсоңуз, анда үстүнө чейин чыгып жейт. Айырмасы ошол. Анан бир чети мындай аккуратный турат, кичине чачылбай, жайылбай туруп турат. Борт кылып койсоңуз.